Бул кырсык. Бул жерде буга чейин Камчы Кадыршаевич да айтты, укук коргоо органдары тастыктады, бул жерде балдарга жасалган атайын теракт жок. Мен дагы толугу менен бул шалакылык деп кабыл алам. Эмне үчүн балдардын арасында ошончо машина эркин кирип жүрөт? Эмне үчүн машинени жергиликтүү деңгээлде ошол коопсуздугунда машиналарды токтото турган стоянкалары бар. Азыр эми биз бири-бирибизден ким күнөөбүн издебей, ошонун кесепетинен чыгуунун, мындан ары ушундан чоң сабак алуунун жолун издешибиз керек. Балдардын абалы бүгүнкү күндө ар бир бала менен мына түндө ошол саат ошко учуп келип, оштон бери укканда эле бияка келдим. Ар бир бала менен түндөтөн бери ар бир эне ата менен иштеп атабыз. Бишкекте дагы медициналык кызмат толугу менен камсыз бабалар өзүнүн жардам берип атат. Билим берүү министрлиги ОШМУ жана Кыргыз медициналык академиясы психологиялык кызмат кабыл жардам берүүгө даяр. ОШМУнун психологдору ата-энелер балдар менен иштеп атат. Булардын билим берүүдөн үзгүлтүккө учурабашын биз толугу менен камсыз кылабыз. Азыр ошол шалакылык үчүн жакшы жоопкерчилик уюштура албаган кызматтык чечим кабыл алынат. Бул маселе азыр комиссия тарабынан каралып жатат. Сөзсүз түрдө шалакылык кетирилген жетекчилерибиз бардыгыбыз жоопкерчилик алганга даярбыз.